Assalamu alaikum. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу Кыргызстан бага өсүрүү каналынын көрүүчүлөрү. Сары алтын күз келип атат. Бүгүн 1-октябрь. Элдин бардыгы кышкы күзгү алма сортторун терип башташты. Достор, алдыбызда турган көчөт 2019-жылы отургузулган, 2019-жылы уланган. 2020-жылы 3 дана alma alып отурат. Бийик өсүүчү. Бул жаш алма кантип эле алма алып калышы мүмкүн. Сиздер көргөнсүздөр алдыңкы видеолордо алманы кантип тез мөмөгө отургузса болот деген аттуу видеону тартып киргизгенмин. Былтыркы жылы июнь айында киргиздим. Бул жерде алманы тез мөмөгө киргизүү үчүн метод иштейт. Пенсировка, же болбосо жашыл үзүү деген. 1 жылда алма көчөтү 3 жашка жаш чоңоёт. Мына ошол методдун жыйынтыгын көрсөтөйүн деп тартып атам. Алдыбызда турган бойка аттуу алма. Быйылкы өскөнү мунуку. Достор, былтыры март айында калемче түрүндө уланган. Мына уланган жери дагы көрүнүп турат. Мына жерге чейин. Андан кийин май айында мына ал жерден үзүлгөн. Үзүлгөндөн кийин мына 2 бутак чыгып турат. Экинчи пенсировкасы июнь айында мынакей мына ал жерден үзүлгөн. Бул экинчи пенсировка. Аралыктары 20 сантиметрден ашыгыраак. Бул 3-чү пенсировка жасалган жери июль айында жасалган. Мына бул жерде кольцо болуп көрүнүп турат, тегерекче. Ар бир жеринде мына тегерекче болуп туруп турат. Бул үзүүнү жасагандан кийин бул жерге келген энергия ауксин аттуу буларда гормон иштейт. Бул жерде токтойт дагы, бул бутак быша баштайт. Натыйжада мөмөгө айланат. Мына ушул мөмөгө айланып аткан бүчүрлөр. Мына достор, бул мөмө бүчүрлөр. Буюрса кийинки жылга бул мынакей. Мына мөмө бүчүр көрүнүп турабы? Мына ушул мөмө бүчүрлөр. Бул уже кийинки жылга мөмө бүчүр болот. Бул жерде көчөттөн градусы дагы чоң мааниге ээ. Мынакей мына көрүнүп турган бутак. Бул жерге чейин мынакей 65 градустай көрүнөт. Бул жака келип, мына алманын салмагы менен мындай ийилген. Алманын салмагы менен ийилгенине байланыштуу. Бул 90 градустан ашкандан кийин мынакей көрүп турасыздар. Ар бир муундан кийин мынакей мөмө бүчүрлөр пайда болгон. Демек, бул бутак толук түрдө мөмө берүүчү бышкан бутакка айланып калган. Бул жогорку бөлүгүндө болсо жарым-жартылай мынакей. Ушул жерге чейин мөмө. Булар ушул жерге чейин мына жарым-жартылай мөмөгө отурган. Буюрса, кийинки жылга мөмө алганда муну дагы буюрса тартып көрсөтөм деген оюм бар буюрса. Билесиздер, биринчи тартылган видеонун сөзсүз түрдө кийинки көрсөтүүсү болот, уланысы болот сөзсүз. Бийик өсүүчү алманы 1 жылда 3 жашка жашын чоңойтуп, алманы тез мөмөгө отургузуп койгондо чоңойбой калбайбы деген суроо болушу мүмкүн. Албетте сөзсүз таасири болот. Бирок булдун тамыры бийик өсүүчү болгондуктан баары бир анчалык чоң болбосо дагы, бирок чоңдораак болот. Бул өсөт. Кээ бирөөлөр айтат, бул жашына жетмейинче муну зордобош керек. 1 жылда 3 жашка жашын чоңойтуунун кереги жок, зарылдыгы жок деп айткандар бар. Кээ бирөөлөр мынакей алманы ушунчалык өскөндөн кийин муну да кыскартып салышат. Мына ал жерлерден кыркып коюшат. Натыйжада кышы менен топтолгон ауксин жазы менен бул жерде 2-ден 3-төн болуп жарышып өсө баштайт. Лидерлерди көбөйтөт.
Канчалык күчтүү бутаган сайын ошончолук алма кеч отурат. Канчалык алманы аз бутаса, кышкы же болбосо күзгү бутоону аз жасаса, ошончолук мөмөгө тез отурат. Биздин эң чоң катабыз эрте жазда муну канчалык кыска бутасак, ошончолук кеч мөмөгө отургузат. Ошондуктан мүмкүн болушунча жазгы гана бутоону жүргүзүш керек дагы. Кышкы, жазгы бутоону азайтыш керек. Саба катуу болот бойко алма. Анча мынчага түшпөйт. Мына достор. Орто көлөмдөгү алма, анчалык чоң эмес, анчалык кичине эмес. Бойко алмасы өтө катуу алма болот. Ушунчалык дегустикасы катуу болгондуктан азыр тиштесең тишиң калып калышы мүмкүн. Кышынан баштап март, апрель, май айында өтө сонун болуп калат. Жумшап, жегиликтүү болуп калат. Кышка жакшы турат бул сорт. Эгер бакылсаңыздар, мына ошол бойко аттуу алмадан тиксеңиздер болот. Бул алма башка семеренки алмаларына караганда тезирээк мөмөгө кирет. Бир жагы сары, бир жагы кызыл, көк алма болот ушундай. Мына достор, бул жыйынтык. Пенсировканын жашыл үзүнүн жыйынтыгы. Мына ушундай. Убакыт деген эң кымбат нерсе. Ошондуктан алманы тигип алып, 10 жыл бою күтүп отурбастан пенсировка жасаш керек дагы. Мөмөгө отургузуш керек. Качан гана ауксин токтоп, мөмө байлай баштаганда алмалар толук түрдө мөмөгө отура баштайт. Мына достор, эгер пенсировка боюнча, жашыл үзүү боюнча суроолор болсо, комментарийга жазып коюңуздар, ошол жактан дагы жооп берүүгө аракет кылам. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Оорубаңыздар. Тынч аман болуңуздар.